Менин атыма Ноқат районуна караштуу Көкжар айыл өкмөтүнүн тургундарынан кайрылуу келип түштү. Ал кайрылуунун мазмуну төмөнкүчө. Ошол Көкжар айыл өкмөтүнүн борборунан чоң жол өтөт. Ал жол Ош Баткен жолу. Ошол жолдун боюнда айыл өкмөтүнүн имараты да жайгашкан. Ошол жолдун боюнда көптөгөн магазиндер жайгашкан, базар жайгашкан. Ошондой эле жолдун боюнда Көкжар орто мектеби жайгашкан. Ал Көкжар орто мектебинде 1200 бала окуйт. Бүгүнкү күндө машинанын көптүгүнөн ошол жолдон машина көп өткөнүнө байланыштуу окуучулар жана элдер жолдун аркы бетинен берки бетине өтүшүнө коркунуч түзүлгөн. Ошондуктан элдердин кайрылуусу ошол жерге светофор коюп беришини талап кылып атат. Ошондой эле жөө адамдар өтө турган сызык, жолго сызык сыза турган сызыктарды сызып берсин деп талап коюшуп атат да. Чындыгында биз биринчи кезекте ошол элдердин коопсуздугуна көңүл бурушубуз керек. Биз шаарларга коопсуз шаар деген долбоорду киргизип атабыз, а бирок айыл жерлерде дагы ушундай чоң жолдун боюдагы жашап аткан элдерге дагы бир шарт түзүп беришибиз керек. Ошолор айткан ошо светофорлорду, жол сызыктарды орнотуш керек. Ошондой эле жол белгилери бүгүнкү күндө жок. Ошондуктан урматтуу өкмөттүн өкүлү, ушул маселени карап, ошол тийиштүү мекемелерге тапшырма берсеңиздер, ошол жолго светофор жана жөө адамдар өтө турган жол сызыктарыны орнотуш керек. Андан тышкары, ушул жолдун эле Ош Исфана жолунун башталганына мына 10 жыл болду да. Бирок ушул Ноқат районунан Кызылкия шаарына чейинки бүгүнкү жолдун участогу дагы эле башталып элек. Биз жол министрине жылын айтабыз, алар айтат, кийинки жылы башталат деп, ушул 4 жылдан бери мына кийинки жыл деп айтып келе жатат да. Бирок ушуну так айтса, кайсы жыл башталат ушул жолдун курулушучу? Себеби биз да барып шайлоочуларга, ошо элдерге айтып, кийинки жыл башталат деп айтабыз, кийинки жыл баргандан кийин эле дагы башталбай калат, ошентип жалганчы болуп атабыз да.